Энеси эгерде баласын кызганып, эгерде аял менен жаткырбай аткан болсо, бул жерде сепарация деген тема бар да. Сепарация деген эми ажыроого, бөлүнүү деген сөз да. Мисалы, биздин көзгө көрүнүп турган бөлүнүү бар. Бул биздин сырткы бөлүнүү. Мисалы, мен төрөй турган болсом, демек балам менин ичимен чыкты. Бул менин биринчи биологиялык бөлүнүү да. Мен киндик үзүлдү менден. Мен аны кабыл алам. Ал демек менин балам, ал өзүнчө адам. Ошол эле кезде ички жан дүйнөлүк бөлүнүү бар. Психологиялык бөлүнүү бул биологиялык бөлүнүүгө караганда көбүрөөк мааниге ээ. Мисалы, психологиялык тараптан бөлүнбөгөндөр сыртта жүрө берет, бирок жан дүйнөсү бир, акылы бир да. Эгерде баласы ооруса, эне кошо ооруйт. Же болбосо, баласы бир нерсе болсо, энеси аны сезип турат. Себеби ал психологиялык тараптан үзүлбөгөн, бөлүнбөгөн. Баласы өзү адам экенин сезбейт, же болбосо энеси өзүнчө жалгыз адам экенин сезбейт. Бул психологиялык тараптан байланган энелер бар да. Жолдошту тандаган кезде чын эле мындай сепарация болгонбу? Ал бөлүнгөнбү энесинен? Өз алдынча жашоо кылып кеткенге мүмкүнчүлүгү барбы деп ошону анализдөө керек. Эмне үчүн биз 3 жолу жолукканга мүмкүнчүлүк бар бизде. Так ошол сүттөн чыкканбы же чыга элекпи? Ошону анализдөө үчүн.